Кутман таң достор, азыр завтрактан келдим, өзүмдүн каютама, анан өзүмдүн ойлорумду айтып коеюн дедим. Мирбек Атабеков экөөбүз 20 жылдан бери доспуз. Мирбек ушунчалык бир добрый, бирөөгө эч зыяны тийбеген бир таланттуу инсан. Кыргыз элине кандай гана сонун чыгармаларды жаратып келатат. Мирбекти башка өлкөлөр дагы таанып атат. Кыргызстан деп биздин атыбызды чыгарып атат да, мындайча айткандачы. Анан ушундай инсан, ал деле адам. Ырчылар негизи кадимки эле бир адамбыз да. Биз дагы эс алабыз, биздин да өзүбүздүн жеке жашообуз бар. Бирок аны монтип бир кыздар чыгарса дагы еще жарашат, бирок эркек чыгарган бул деген мындай бир адамгерчиликке бир жатпаган бир нерсе да. Ошондуктан анан боруң ооруп атса бир адам үчүн, ал адамга жолуктагы ичиңдеги нерсеңди айтып, колдооңду көрсөтүп кой, бирок анын бир кемчилигини эл журтка жайба. Эркек болсоң, адам болсоң. Ошол достор, всем желаю добра, счастья и мира. Адамдардын жакшы жактарын көргөнгө аракет кылалы, плюс жактарыны. Минусту издебейли, минусту жайбайлы. 5 күндүк жашоодо бири-бирибизди сыйлап, урматтап, бири-бирибиздин кадырыбызга жетип, бул жашоону өткөрөлү достор. Достор, 500 сообщение алдым азыр Илим Карпеков жөнүндө. Бир жакшы сөз жазган адам жок. Негизи, азыр мен цифраларын көрүп чыктым, интервьюларын окуп чыктым зерикпей жарым саатта. Негизи эле бир в основном он лезет к женщинам. Биз деген негизи аял заты слабый болбуз. Эң слабыйларды кармап туруп анан тапит эткен да. Өзүм как психолог изилдеп чыктым ответтеринечи, интервьюсунан. Өзү женский полго бир обидасы бар экен да. Ошондуктан Илим Карпековго мен Кудайдан эмнени сурайт элем? Кудай Илим Карпековго жүрөгүнө сүйүү берсин, ыйман, ынсап берсин, эркекке тиешелүү бир эрк күч, данышмандык берсин, айкөлдүк берсин. Демек, прошлый раз телеграм-каналда мен жөнүндө 2-3 голосовое сообщение жазыптыр. Шылдыңдап, каткырып, еще оскорблять эткен сөздөр бар. Обзывался он. Вообще за это можно в суд подать. Вот. Прекращай утверждаться за счет других. Уақытың көп болсо эшикке чыгып, элиңе кызмат кыл, из калтыр. Вообще стань личностью, стань ценностью в этом мире. Вообще займись своим развитием, потому что внутренний богатый человек, он не будет заниматься херней. Такой херней, которой занимаешься ты. Вот. А еще асылганың еще артисттер, элдин адамдары. Бир жылдары, по-моему, Анжеликага сен асылгансың, андан по цепочкам, короче. Еще унутуп калдым аттарын. Мен билген эле адамдар. Анан мага асылдың, анан Азмирбек асылып атасың. Айтор, сен вообще чем ты занимаешься? Бош убактың көп болсо керек.